Эми бул рекетство да, как жаңа тойгондо сүйлөп атабыз да. Ал адамга эч ким жардам бербейт. Ал адам ыйлаган боюнча кылат. Бу жерде канча адам өлгөн бирокчу. Ушунун эсебинен өлүп кеткен адамдар болгон да, мындай давлениясы көтөрүлүп. Ушуларда ошончолук адамдар коркуп калган да, полный коркуп калган. Биздин үнүбүздү жеткир улум, жеткир дейбиз, жалынабыз. 5000 доллардан сурап атат. Бети жоктор. Элдин бардыгы сүйлөгүсү келип турат. 2-3 күндөн бери мынтеличи, антеличи деп келишет. Сүйлөй алышпайт, коркушат. Сурайт, 10 000 сурайт, озуга батканчы сурайт. Бул көздөрүн май басып, жир этип болбой калган чиновник. Тяжелый жазып болгон ал. Өздөрүнө ылайыкташтырып юристтер жалдап. Өтсүн дагы биз ошо Кара суу базарындагы соодагерлер наразычылык акциясына чогулушту. Алардын негизги талабы ушул салыктардын ашыкча көбөйүп кеткендиги болууда. Мында мамлекетке түшүүчү эмес, ошол базаркомдор өз алдынча кошуп жаткан салыктар тууралуу наразычылыктарын айтып жатышат. Ошондой эле соодагерлер ушул Кыргызстандагы эң чоң базарлардын бири болгон Кара суу базары мамлекетке өткөрүлүп, ушул соодагерлердин салыктарынын баары өлкө казынасына түшсө деген ниеттерин дагы билдиришти. ушуларга жардам берели, жаштар балдарыбызга жардам берели деп жүрөбүз да эми бизчи. А эми мына жаштарга мен чынында ушунчалык ичим ооруйт. Болгон ушу бир базар болсо, ушу жерден кичине соода кылып атса, ушуну дагы эми аз гана болгон налогдорду ушу көбөйтүп, жок эмне акыбызга көбөйтөбүз, эмне акыбызга көбөйтөбүз. Кээде, например, саудада ачпай кетебиз. Соода ачылбай Тем да более кетет. азырчы 1 жылда 12 ай болсо, бир 3 айында эчтеке жок отурушат. Болгону 3 ай жазда, 3 ай жайда, 3 ай күздө кичине соода кылышат. Калган убакта эч ким жөн эле бири-бирибизди карап эле баягы бири-бирибизге маслихат айткандан башка эчтеке жок. Чынында да бир эле көйгөй, бир эле биздин немеде башка жактарда эмес, именно базарда эң көйгөйдүн баары, эң кыйынчылыктын баары базарда. Таң азандан кечке темселеп отурабыз, кыйналып отурабыз дейм. Өзбекстан ачылат дешти. Ачылгандан кийин кайда? Өзбекстанда Эч ким келген да жок. Арендалар көтөрүлдү, контейнерлер көтөрүлдү. Эч кандай сооданын деле мааниси жок дегендей да. Товарларды алып келет, товарларды мурун арзан болчу. Азыр товарлардын жол киреси деле кымбаттады, башка кылды. А бул жерде 50 сом, 30 сомдон коюп, кошуп соода кылып отурушат. Ойлочу эми кандай жашоо болот, ошо кандай. Анан дагы келип эми жер акысын көбөйтсө, бул контейнердин ээси дагы кошсо, анан бул налогдор дагы келет. Бул жактан дагы балакаттын бардыгы көбөйүп атат. Анан уже эмне акылга, уже только таштап кетиш. Мисалы үчүн мына да, контейнер, 10 контейнер болсун. Ошо акысына мисалы үчүн 10 контейнерден эсептегенде эле 10 контейнерден канча акча алат? Эгеси да мисалы үчүн. А биз ошо бир тыйынга кичине улаштырып отурабыз. Эми ошону ойлошпойбу өздөрү кичине? Бир токотер жерин айтайынбы? Эгер ушул жогорудагылар баары угуп аткан болсочу, ушу мамлекетке өткөрсүн бүтүндөй базарды. Биздин каалабыз Мамлекетке өтсүн дагы, биз ошо налогду башканы мамлекетке төлөйлү дагы, и пенсияны дагы башканда ушулар алсын. Мамлекетке төлөйлү. Полный мамлекетке өткөрсүн. Менчикти жойсун, ушу каалообуз ошол биздин. Менчикти бардыгы жойсун. Соодагерлер ушул Кара суу базарында жалпы 26 базарком иштеп, ошол базаркомдор өз алдынча салыктарды салууну көбөйтүп жаткандыктарын айтышууда. Бул жерде эгерде ошол договорго макул болбосо, ал нерсеге макул болбосо, соодагерлердин контейнерлерин күч колдонуп сыртка алып чыгып коюшат. Андыктан аргасыздан ун чыкпастан иштөөгө макул болуш керек. Башкача айтканда Кара суу базары ошондой рекетчилик, кысым басымдар көбөйүп кеткен деген айтышууда. Бул салыкты мынау жер акынын 3750 сомдон төлөп атканбыз. Анын арасында 100 сом кошуп койду, 2 айда болуп тур 100 сомдон кошуп койду, 3850 болуп калды. Эми азыр жаңы жылга жакындаганда договор кылып, еще канча кошулат деп атат? 900 сом кошулат деп атат азыр. Еще договор. Бул договор деген мурун акчасы жок эле болчу эле. Буга чейин акчасы жок эле келип, договор түзүлүп, кетчү болчу. Азыр акчага түзүлүп атат. 2 жыл мурун $200 договор түзгөнбүз. Андан кийин 5000ден болду, быйыл 5500дөн түзөсүңөр дептир акча. Эми мына азыр силерден суранып атам, мына жогору жактарга ушул эме жеткен болсо, ушул мына Камчыбек Кыдыршевич, президентибиз Садыр Жапаровго жет. Биз ошолордон суранып кетет элек да ушуну. Ушуну бир тартипке келтирип карап койсо да. Совсем базар тартипсиз болуп кетти.
Колдон келсе ушул мамлекеттин эсебинен алып койсо деп. Ушул жерде бир 26 базарком бар экен, 26 базарком эле байып атат да. 26 адам эле байып атат бул жерде. Калганын бул карапайым элдин жон терисин шылып атышат да, мындай айткандачы. Ошон үчүн ушул жогору жактагылардан суранып кетет эле ушуну мамлекетке өткөрсө общий базарды. Ана мамлекетке төлөгөнгө элдин баардыгы ыраазы экен. Элдин баардыгы колдоп атат, ыраазы болуп атат. Чындыгы жашоо азыр кыйын болуп калды. Азыр мына бир эжем айтып кеткендей, акыркы точкага жетип атат ошочу жашоо. Бирок эч ким бирин билдирбей жашап атат адамдарчы. Кыйналганын билдирбей жашап атат да, бирок аябай кыйналып калгандар бар да көп. Ошондо окшойганча мындай неме кылганда баарын кошкондо силерге долларга, сомго, ошол салык же ошо договор, ошо баардык чыгымдарыңарды кошкондо канча болот ошондо? Айына 10 миң Эсептеш керек да. 3000 патент. Ооба 3000 патент бар, жер акысы мына 3850. Потом Арендада 300 доллардан бер. аренда ушулар. Аренда 300 доллардан болот. Аренда 300 доллардан. Анан бул жерде контейнерди мисалы мына элдер каяктарга барып иштеп келип, балдар Россияда иштеп келип ушул контейнерди алышкан мисалы да, кыйналып ушул жерге келип иштешти. Бирок контейнерди сатып кетерде дагы булар дойлап отурушат. Канча? Контейнерди сатып кете турган болсоң бир жерден сатып саткан кишиден дагы алган кишиден дагы алышат экен булар. 10%. Ошондой процентке отурушкан экен да булар. Эми бул рекетство да как? Рекетство мамлекет барбы деп биз ошого жалынып атабыз да, бул текшерүүгө адам барбы? Кандай? Если адамдар чыдабайт акыркы точкага жеткенде бир нерсе болуп кетиши мүмкүн да, адам кээде өзүнө жооп бере албай калышы мүмкүн. Ошол мезгилде эмне болот мамлекеттер? Ошолорду караш керек. Канча деген адамдар айта албай жүрүшөт. Мисалы ошол нерсеге аткарбай койсоң, ушул жерде контейнерлерди суруп чыгып коюшка коркутуп атат. Контейнерлерди суруп чыгып коюшка. Өзүң жокто суруп чыгып коет да, бул контейнерди трактор менен алып келет, тартырып чыгарып коет, болду ошол боюнча. Ал адамга эч ким жардам бербейт. Ал адам ыйлаган боюнча калат. Бу жерде канча адам өлгөн бирокчу. Ушунун эсебинен өлүп кеткен адамдар болгон да, мындай давлениясы көтөрүлүп. Биз уктук мына чоң адамдар өлүп кетти да. Контейнерди суруп чыгып койду, ал жерде канча миң доллар кылган бул контейнерди өзү. А контейнерсиз калуу деген бул ушундай да өлмөк. Адамдар өлүп кетип атат да ошондой. Кимдер дойлап отурат ошондо? Базарком. Эми ушул жерде иштеген, базарда иштеткендер. Бу жерде айтып атпайлы, бир 26га бөлүнгөн экен эми. Менин эсебим боюнча биз канча жолу акимияттерге барып жүргөнбүз да. Ушул мезгилде мына мурунку президентибиз мына Шарипов мына ким эле фамилиясы? Жээнбеков Шарип ошо. Жээнбеков болчу. Ушул өзү губернатор иштеп жүргөндөн кийин бир сөз сүйлөй алган эмес да бу жерде. Эч ким эч нерсе сүйлөй алган эмес. Эми азыр мына жерде сүйлөп атабыз, сүйлөгөндөн да баардыгы коркушат, качыпчы. Качышат. Мен өлтүрүп кетет же болбосо суруп чыгып коет, контейнермен же бир нерсе кылып коет дейт да адам ушул. Ушуларда ошончолук адамдар коркуп калган да, полный коркуп калган. Азыр телевизордон сүйлөп атканды көрсө эртең берке бирөө чыкырып алып кетиши мүмкүн же болбосо дайысы жок эле деген болушу мүмкүн. Мен деле азыр сүйлөп койсом болот эле, бирок жаңа тойгондой сүйлөп атабыз да. Акыркы точкага жетти. Эч нерседен коркпой калат экенсиң да бул. Гүлнар эже ушул дайым жыл сайын содагерлерге договор түзүлүп, ар бир договоруна 5000 доллардан акча салып турган. Мына ошол акчаны бербей койгон үчүн эжеке контейнериңизди алып таштандыга таштап салган, сиздин өзүңүз жоктугуңузда таштап салган. Бул сыяктуу Кара Суу базарында 10 чакты содагерлер бар, жабыр тарткан. Алар азыркы учурда соттошуп, бирок акыйкаттуулукка жетпей жүрүшөт. Анан бул жерде азыркы учурда иштеп жаткан содагерлердин көпчүлүгү мындай ушул кысым басымдардан коркуп, ачык айтып чыккандан тартынышат экен, же бир мындай ишибизге тоскоолдук болот деп кооптонушат. Эжекенин уже мындай жабыр тарткан адам болгон үчүн бул эжеке баарын ачык айтып, бизге түшүндүрүп айтып берип атат. Азыр дагы ушул жалпы учурда иштеп жаткан содагерлердин, мурда жабыр тарткан содагерлердин атынан суранычын өлкө башчысына, ошол эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровго карата кайрылуусун айтып өтөт. Эми ар жылы договорго 1 жылдык договорго 5000 доллардан сурап атат. Бети жоктор. Мына мен лично контейнерим турат эде, акча бер дегенде бербей койгом, чыгарып салды. Мен жокто свалкага чыгарып 2 жылдан бери мына жүрөбүз, контейнер жок. Мына элдер баардыгынын контейнерин ичини эсептегенде 5000 доллар чыгабы чыкпайбы? Ошого карабастан бу май баскандар уже ар бир ряддан 400-600 контейнер бар. Ошого 2,5-3,5 миллион жөн эле алат. Оны кайсы бир 10дон биринди только өкмөткө төгөт. Каган акчалары вес чөнтөктө калат. Если
мындай кете берсе, адамдарды куурат берсе, элдер чыгат бардыгы. Көтөрүлүш болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз немебиз. Ар жылы эта ситуация кечен болгон, мурда жылы болгон, уже последние 5-10 жыл ошо ситуация кайталанып атат. Азыр биздин требованиябыз, окончательный требованиябыз, мына жерди кайра национализация кылып, өкмөткө өткөзсүн дагы, өкмөт полный налогторун өкмөт өтөгөйлү. El üçün olsun, el üçün. Доказательство мына живой. Менен башкасы дагы бир 10 чактуу адам бар. Азыр соттошуп атабыз в данное время. Верховныйга чейин жеттик. Дагы эле жыйынтык жок. Мировойго ham барайлы дедик. Боптур койгула эми мынандай. Мына карасаңыздар, мына ичине эсептесеңиздер $5000 чыкпайт. Ошого карабастан, ошо май баскандар, маслократтар 5000ден алып атат. Мына кечеле нулевой ряд ошондой тополоң болду. Эми мына ряд болуп атат. 5-6 жыл иштеп койгон контейнерлер болду. Силер уже май бастыңар, уже зажирели. Давай чыккыла деп чыгарып, кайра контейнер коюп, кайра сатып атат. Ошондой манерага өтүп алышты. Мошеннический схема. Оны биз СМБга айттык. Оны биз прокуратурага айттык. Оны биз мына УВД, СУД калбады, бардыгын айтып атабыз. Олар киришпей атат. Себеби мына карасуну майлап койгон. Карасу вообще карабайт, Финполам карабайт, ГОВД карабайт, башкасы ham карабайт. Бардыгын майланыш, бардыгы шок базардан неме болуп атат. Акчасына кызыгып, чайын ичип жүрөт, достошуп. Ошону айтыш керек. Бул мошеннический схема полный везде таркап атат. Кара суу базарындагы бут кийим саткан соодагерлер базаркомдор тарабынан салыктар негизсиз көтөрүлүп жаткандыгын айтып чыгышты. Алар салыкты 2000 сомго түшүрүү талабын коюшту. Ошондой эле өлкө башчысына кайрылып, кара суу базарын мамлекеттин карамагына алуусун суранышты. Соодагерлердин айтымында кара суу базарынын ар кайсы бөлүктөрү болуп отуруп, жалпы 26 кожоюну бар. Алар базарда иштегендерге өздөрү каалаган баада салык коюшкан. Тыянак чыкпай атат да. Ана мына жерде азыр бир ушул контейнерлердин баардыгынын ээлери бир контейнерде 2 адамдан арендага отурушат. Ана мындай караган мен эмне айткым келет? Мен азыр буга чейин көбөйлөр айтылган. Мен азыр бир нерсени кошумчалап кетким келет. Бул жерден мындай караганда баардыгыбыз кредитте отурабыз. Кечетен бери мына жердеги элдин баары сүйлөп аткан минтейличи, антейличи, муну айталы деген байкуштар азыр сүйлөй албай атышат. Ишенесиңерби? Ушул нерсени айткым келет. Ушул нерсени айткым. Баардыгы коркуп турушат. Мен азыр телевидениеде мени көрсөтүп койсо, муну былтыр деле ошондой случай болгон да. Бул жер биздики деди. Бул жердеги 30 жылдан мурун, бул жер мурун мал базарга бир эме болчу да. Билесиздерби жекелер? Айтсаңыздар, барыңыздар. Мал базары беле ошол жерди ушул өздөштүрүп, биринчи ушул жерге отуруп, Матилбежа турабызбы? Баарыбыз мына жерде аксакал эжелер турабыз. Ушул жерди өздөштүрүп, ошол какыраган эч немеси жок жерге, условиясы жок жерге келип, мондай талага келип отурганбыз. Үстүбүздөн зонтиктерди коюп, ушул жерден башталган баардык иштин башталышын эл баштап, эл буларга ушул контейнерди койгузуп, иш дап-даяр нерсеге келип туруп, ар кимиси кожоюн чыгат. Ар кимиси кожоюн чыгат. Бирөөсү эртең менен отурсаң эле багыш, эми келип эле бир нерсе сатсаң эле келет. Мынча болуп калды деп турчу. Бул нерсени угуш керекпи? Кимге кайрылыш керек? Кимге? Биз уже башыбызды айланып калдык. Договор, мисалы үчүн 5-чи рядка салыштырмалуу 5-чи рядта контейнер бар, 500 сомго мен кылышат да. Азыр ошону 900 сомго кымбаттады го, ошону макул эмес болуп атасыздарбы? Аны кымбаттабасын. Биз ал кымбаттабасын, анан договорду мисалы үчүн түзгөндө договорду окусак, вообще менен тяжелый жазып койгон ал. Мунун өздөрүнө ылайыкташтырып, юристтер жалдап, юристтерге жаздырып койгон да. Ал окусак биз вообще менен бул жерде отурушка деле мүмкүн эмес да. А договорду качан сунду силерге? Договорду былтыр түзгөнбүз, быйыл дагы жылына түзүш керек экен. Ошол договор эки тараптуу түзүлөт го, мисалы үчүн сиздер өзүңүздөр сунуштарды киргизип. Биз ал сунушту айткан менен ал өздөрү договор түзүп келеткен, ошо макул эмесин, макул болгондукун өткөзөт, макул эместикин майли тура бер деп коет экен да, кийин түзүлбөй коет. Обязательно ошо хозяйкасы келип, Буржуй городокто отурбастан элдер менен сүйлөшсүн. Ого чейин договор деп эч кимиси кебесин. Кыздарды бизди эме кылбасын, терроризировать кылбасын. Ошо келсин, ким Арзыбаева болсо Арзыбаева. Биякта ким эле? Кийинки рядта ошо ар бир жатка бөлүшүп алган булар. Арзыбаева, Курманжан дегендер бар. Келсин, эл менен сүйлөшсүн, коллективный договор түзүп, собрание кылып түзүп кетсин керек болсо.
ошолорго төлөп атабыз. Анан кийин сөзсүз ошо төлөнгөн акчалар текшерилсин, изилдесин, кайсы сумма кетип атат өкмөткө, канчасы кетип атат, канчасы калып атат, ошолор текшерилсин через обл администрация, через обл прокуратура. И мына кагазыбызды ям жөнөтөбүз. эжеке сиз да жыйынтыктайсыз. Мен да бир аз жыйынтыктап коеюн. Мына ушул Арзибаева, Чип Арзибаева карайт. Бизде 160 контейнерби, 140 контейнерби ушул контейнерлердин атынан биздин үнүбүз жетет деп ойлойбуз. Кудай буйруса, мына ушул биз Арзибаева эже менен канча жылдан бери жакшы иштеше албай, келишимдерге келе албай, бири-бирибиз менен 3-4 жыл, 5 жыл болуп кетип атат. Эми биздин үнүбүз, карапайым элдин үнү, бардыгыбыз ушул вирус, коронавирус, карантин болду. Мына ушул вирустардын айынан канчалаган жабыр тарттык. Биздин содада деле аябай чоң инфляциялар болду. Биз дагы элге эч кимге угузбастан, өзүбүздүн инфляцияны деле карабастан кредиттерге батканбыз. Ушул карапайым элдин үнүн угуп койсун дейбиз. Анан биздин акчаларыбыз государствого түшсө, биз аябай кубанычта болот элек. Өзүбүздүн өкмөтүбүзгө түшсө, биз элдин үнү угулса, эл өнүксө, биздин Кыргызстаныбыз өнүксө, биз ошого аябай кубанычта болмокпуз да. Биздин үнүбүз жетсин деп ойлойбуз. Камчыбек Ташиевичке жана Садыр Нуркожоевич президентибизге жетсе, биз аябай кубанычта болобуз. Мына кыршаларды ham айтсаңыз, Ошо договор түзүш үчүн өзүнчө акча төлөйсүзбү? өзү деле оңдойбуз. Договорду түзүш үчүн деп акча албайт өзү негизи. Эми булар дагы өздөрүнүн юристтер жалдап баягындай мен кылыш үчүн ошо жер алымынан оңдойбуз дейт экен проходду. Анан бу $200 топтогондо мына крышаны оңдойбуз деп туруп, анан крышаны бир сыра кичинеден оңдошту бир аз. Мындан кийин өзүбүз деле оңдойбуз. Мындан кийин бардык нерсени өзүбүз эле оңдойбуз деп жамаат ошентип атышат. Быйыл 2 айдан бери 100 сом кошпойт, свет кымбаттады деп. 3850 болду. Эми биз ар айда туруш үчүн бир айда, мисалы биз азыр январга, декабрдын этегинде төлөшүбүз керек. Азыр договорго акча плюс январдан баштап 900 сомдон кошуп 4750ден төлөйсүңөр деп атат. Эмнеге десек, инфляция дейт. Биз айттык, онда начальстводан чакыргыла, алар келсин дедик. Бул жерден эл чогулайлы дедик. Сүйлөшөйлү, ошондо эки жак келишет десек, алар келбейт деп атышат. Биздин максат ошо эски баада калсын. Керек болса түшүш керек. Анданча себеби 5-ряд бар, мына 2 ряд бар, 5-ряд 2300 сом төлөйт. Биз эски баабыз 3850 болуп атат. Еще ага 900 кошобуз азыр. Бул нереально да. Мына этек бар. Баш бар. Ушу ортодо бир 100 контейнер бар. Дайым ушундай ызы чуу. 2 жыл мурун $200 алган. Кең сүйлөңүз болсо. $200 чогултушту. Крышаны оңдойбуз да оңдошту бирок. Былтыр 5000ден алды, асфальт оңдоп беребиз деди. Быйыл да 5000ден чогултасыңар, былтыркыңарга жетпейт, мына жерде оңдойбуз деп. Бул жерди оңдош үчүн контейнердин баардыгын көтөрүп чыгыш керек. Ол 5000 жетпейт иштекеге. Себеби бул жерге азыр асфальт куя турган болсо, контейнердин эшиги ачылбайт. Ушул жерди ушунча частный адамдарга бергенден көрө мамлекетке кайтарып койсо, ошо 3000ден төлөйбүзбү, 2300 сомдон төлөйбүзбү? Прямой мамлекетке төлөгөнүбүз жакшы го. Азыр биз берген акчанын болсо 20, болсо 30% мамлекетке төгөлөт, калган өздөрү алат. Ортодогу далдалчынын не кереги бар деген эле ой бизде. Анан жылда ушуну көтөрбөсүн бизге келип. Начальство келип сүйлөсүн келсин болсо өзү. Ошол биздин максат. Азыр эми бул жерде мына жактардан тартылса, баады коркуп сүйлөбөй турат. Бирок бардын ой ушул. Ушундай оюңар бардыңар? Ошо мамлекетке кайтып алса бизге жакшы. Элге, мамлекетке биздин да пайдабыз тиет. Мамлекетке алынсын. Мына налог 2950 сом. Жер акы ошончо болуп атат азыр. Аты аталып жаткан базар ээси Гүлмайра Марзибаеванын өкүлү менен байланышканыбызда салыктар инфляцияга байланыштуу көтөрүлүп жаткандыгын билдирип, кыскача жооп узатышты. Ал эми соодагерлер базардагы маселе жана башка көйгөйлөр менен район акимчилигине барып даттанышты. Ошондой эле 100 соодагердин колу коюлган арыз жогорку бийлик өкүлдөрүнө жиберилмей болду. Буга чейин да Кара Суу базарындагы ишкерлер нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Алар Мырзахматовго караштуу базардын аймагында келишим наркын $5000 чейин көтөрүп койгондугун айтышкан. Базар ээси келишимге макул болбогон соодагерлердин контейнерин алып кетүү талабын койгон. Анткени ишкер базарга шарт түзө тургандыгын түшүндүргөн. Кара Суудагы базар Борбор Азиядагы эң чоң соода аймактарынын бири. Кыргызстанда Дордойдон кийинки орунда турат. Аянты 24 гектар. Курамында 20дан ашык жеке менчик жана муниципалдык базарлар бар. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Кара Суу району.